Эшикке чыкканда деле, көчөдө жүргөндө деле өзүмдү орус сезбейм да, өзүмдү кыргыз сезем да. Кыргызча билбеген кыргыздар да көп да аябызда. Мен негизи кыргыз үчүн күйөөм да, жүрөгүм тиме лакылдайт да. Любой эркек бала кыздын фигурасын карайт да. Анан любой кыз кишинин эркек баланын финансовый жагын карайт да. Сизге кыргыздардын кайсы макалы жагат? Орус оюндасын кылат дегендейчи. Айт күн жагат. Орус күн жагат. Тушотой деген жагат деле. Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Бул берүүбүздө башка улуттун өкүлдөрү кыргыз тилин так суудай сүйлөгөн жарандар менен маек курабыз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз Анатолий, кыскача айтканда Толик. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшы келиңизби? Ооба, жакшы келдим. Ысык болуп атат. Тердеп келдим го. Акыркы учурда сизди интернет жылдызы деп таанып калышты баары. Анан интернет жылдызы болуу кандай экен? Бунун себеби ошо кыргыз тилин жакшы билгениңизде болуш керек э? Ооба, ошондон себеп болду. Бирок кандай айтсам, жылдыз болгон жакшы экен. Аябай жакшы экен, көп жерге жолдор ачылат экен. Бирок ошонун баары башталган себеби кыз болгондон негизичи. Кандай болду эле? Кандай айтсам, эми ата энеси мен орус деп, эл эмне дейт деп, короче, запрет берип койгон да. Мындай тыюу салганда мен менен сүйлөшкөнгөчү. Кимдер? Ата энесичи, эл эмне дейт депчи, орус да депчи. Орус менен сүйлөшпө деген секилде. Анан ошондон баштап от алып, орусту көргөзөм силерге. Эми чын айтканда мен үчүн орус бул орус, эл эмне дейт деген сөз катуу тийди да. Катуу тийди, аябай катуу тийди да. Анан ошондон баштап от алып, анан кийин барып билдим да, бул туура эмес экенинчи. Анан барып кечирим сурап кайра. Ушинтип эткем. Сизди интернет жылдыз аркылуу тааныдык. Эми сизди тааныбагандарга өзүңүз тууралуу тааныштырып кетсеңиз, канча жаштасыз, эмне менен алектенесиз? Кененирээк. Мейли. Менин атым Разгоняев Анатолий Валерьевич болот. Толугу менен эч ким билбейт болуш керек толук. 20 жаштамын. Алектенгеним азыр болсо актерлук, анан TikTok, Instagram ушундай алегим бар. Сиз менен байланышып калганда сиз айттыңыз да, мен клипке тартылып жүрөм депчи. Ошол эмне болгон клип? Кандай ролду аткардыңыз? Аякта негизи аябай кандай айтсам, негизи жашоодо болот го. Балдар интернаттан болобу же көчөдөн же кичинекей кезинде акчасы жок, кедей жашаган балдар чоңоюп, бизнесмен болуп, короче, эме болуп, чоң болуп, ошондой ролду аткарып атам да. Клип бул. Анан чыгат. Ушул нерсе өзүңүздүн башыңызда өткөн окуябы? Ролуңуз өзүңүзгө? Жартысы. Жартысына жетелик. Алдағы болот, э? Буюрса болот. Анан сиздин келбетиңиз орус улутунда, сүйлөгөн сөзүңүз кыргызча болуп атат да. Анан кээ бир сөздөрүңүздү да мындай угуп калдым, макалдаштырып сүйлөйт экенсиз да. Анан мен сизге бир канча фразеологизм даярдагам. Келиңиз ошол мен сизге окуп берейин. Сиз болсо түшүнгөнүңүздү айтыңыз, э? Төөнүн куйругу жерге тийгенде. Төөнүн куйругу жерге тийгенде. Мааниси мына эме кандай айтсам. Кечке мындай күттүрүп же Эч качан мындай эч качан так аткарбаган Сизди интервьюга келгениңизди күтүп эки көзүм төрт болду. Кандай мааниде түшүндүңүз? Кандай күтө бериппи? Ооба, туура түшүндүңүз. Эми кесси кан чыкпаган адамдар деп коет. Кесси кан чыкпаган ал баарыбыз эле билет болушубуз керек. Эме бар да, дос балам бар. Ошондой. Акчасы бар, бүт бар да эмичи. Бирок бирдекесин сурасаң, бербейт да такырчы. Ошо саардалып деп коеюн. Анан эми ити чөп жей баштады. Ити чөп жей баштады. Чөп жей баштады. Мисалы, булар аябай кыйналып жүрүштү эле, мына эми ити чөп жей баштады. Негизи сизди сынап атканымда билбейт го дечи. Түшүндүм. Кандай? Мисалы үчүн бала же кыз деп коелу. Ошол колунда эчтеке жок болуп туруп, анан аракети менен, иш аракети менен кылып туруп,
кайсы бир деңгээлге жеткени ошону айтылат деп. Азаматсыз. 4 тарабы кыбыла дегенди кандай айтасыз? Төрт тарабы кыбыла, эми өзүм билгенин билебиз, өзүм билгенин кылат деген маани. Азаматсыз. Суудан кургак чыккан адам экенсиң деп калат го. Ошол менмин да негизичи. Бүт жерден кайсы жерде болбойм, бирок суудан кургак чыкканга аракет кылам да. Мындай мисал келтирип кетпейсизби? Мисалы кичинекей кезинде тентек кылып койчумун да, аябай күчтүү тентек кылып койчумун да. Үйдөчү. Бирдекени сындырып, же бирдекени талкалап, же дагы бирдекесин алып үйүп кайра ыртып. Мамам айтчу да, жалгыз үйдө жалгыз бала менмин да. Иним болсо кичинекей, эжем болсо шаардан. Бунун баары ким кылды дейт да. Билбейм, мен кылган жокмун дейм да. Кандай сен кылган жоксуң? Сен отур, мен кылдымбы деп баштайт да. Кандай айтсам, ошол жерден дагы эжеме күнөөлөп, иниме күнөөлөп, ошол жерден кургак чыкканга аракет кылам да. Өзүңүздүн мындай куткарып калсаңыз болот, э? Өзүм. Азаматсыз мындай жакшы эле туура эле түшүнөт экенсиз да фразеологизмдерди. Анан сизди көргөн кээ бир кыргыздар бир аз уялып калды болуш керек, э? Бул не деген сөздөрдү чечмелеп салды депчи, э? Анан ушул нерсени сурагым келип жатат да, мектепте кандай окудуңуз эле? Мектепте аябай жаман окугам. Үчтө окугам. Кыргыз тилин, орус тилин. Эми кыргыз тилине, орус тилине караганда жакшыраак окугам да. Мектеп деп калбадыкпы? Бала чагыңыз кандай өткөн? Бала чагым, эми азыр эстесем, күлкүнчтүү болгон, бирок ошол убакта кыйын болгон да магачы. Мындай тең туштарга кошула албай, орус болупчу. Үйдө өгөй папаша менен батыша албай, көчөдө жүрүп өскөм да. Урдап, чегип, ичип деген. Кылбаган нерсем баарын кылдым да. Анан качан токтолуп калдыңыз ушул нерселер болбойт экен депчи? Качан токтолуп калдым? 2022 токтолдум. Мына жакында эле токтолдум. Мен шаарда жүрчүмүн, шаарда иштечүмүн. Бир күн жатып, кандай айтсам, эмне үчүн мен ушундай абалга келип калдым, эмне үчүн менин жашоом ошондой депчи. Аябай Кудайды урушуп, сен эмне мени ушул жаратып койдуң депчи. Жаратпай эле койбойт белең, мен эмне кереги бар мунун депчи. Мен тагдырым кандай болот, келечекте жашоом кандай болот, ушундай болуп анан ушинтип барып Кудайга жалынып, Кудайдан жардам сурап, анан барып токтолдум да. Диниңиз кайсы? Өзүмдүкү эле, христианмын. Анан айтып атпайсызбы, мени бала чагымда кошчу эмес депчи. Анан кийинчерээк чоңойгондо кошулуп эле калдыңыз да, э? Ооба, кошулуп калдым албетте. Азыр мисалы үчүн дос балдарым толтура да. Дос балдар классташ. Алар менен кыргыз бир туугандай элемин да. Мен өзүмдү алардын арасынан кыргыз сезем да. Орус эмес, кыргыз сезип калдым да. Мисалы үчүн эшикке чыкканда деле, көчөдө жүргөндө деле өзүмдү орус сезбейм да. Өзүмдү кыргыз сезем да. Орус тийишсе оруска кыргызча жооп берем. Кыргыз тийишсе ага да кыргызча жооп берем да. Кандай айтсам, менин жерим болуп калды да. Менин жерим болуп, анан төрөлгөн жерим ушул болсо, анан кантип эле өзүмдү орус сезейин дегендей. Мисалы, кыргыз тилин билгендей эле орус тилин билесизби? Жок. Акцент менен сүйлөйм. Кыргыз тилин жакшыраак билесиз? Кыргыз тилди албетте жакшыраак билем. Бирок буюрса курстарга барыш керек болот. Орус тилинин баам урушуп атпайбы? Орус тилинин курсуна барбасаң болбой калды. Апаңыз менен кандай тилде сүйлөшөсүз? Өзүм мамам папам менен орусча сүйлөшөм. Бирок алар жарым тилде түшүнүп калышат да, жарым сөздө элечи. Дагы бир үй бүлөм бар, кыргыз үй бүлөм. Алар менен багылышкан да. Алар менен кыргызча сүйлөшөм. Азыр айтып калбадыңызбы, кыргызчаны жакшыраак билем депчи. Анан баарыбыз эле түш көрөбүз да. Анан кандай түш көрөсүз? Кандай тилде? Ал сөздүн эми ал суроолор көп келет да. Мисалы, TikTok'тан дагы, кандай ойлоносуз деген сыяктуу кызык да. TikTok'тан дагы, Instagram'дан дагы, көчөдөн деле көрсө адамдар, тааныган адамдар болсо, сен сразу сурайт да, кандай туалет жакшыбы деп. Жакшы десең, сен ойлонгонуң кандай, кыргызчабы, орусчабы деп баштайт да сразу элечи. Негизи толук ойлонгонум кыргызча, түш көргөнүм да кыргызча, басып жүргөнүм да кыргызча деп коебуз. Мисалы, азыр көчөдө таанып калышат деп айттыңыз го, сизди мындай көрүп сүрөткө түшүп калгандар болобу? Аябай көп. Эмне деп айтышат? Акыркы күндөрү аябай көбөйүп кетти. Иштеген жерим дагы аябай элдер чакыра турган иш, элдер келе турган иш. Аябай көп келип, бүгүн эле болду, эртең менен менин сменимдечи.
Мени карап туруп, сен Толиксиң дейт. Жок байке, мен эмесмин. Сен баягы ТикТокто, Ютубтагы баласың деди да. Жок, мен эмес байке, адашып кеттиңиз. Койчай, сен элесиң го, сен Толиксиң да, сенби? Жок байке, мен эмесмин, мама адашып атасың. Толик башка ал десем. Жок, сенсиң басып чык эшикке, мен жакшылап карап алайын деп элечи. Ушинтип эле таанып эле эшикке чыгарып сүрөткө түшүп, анан бир байке келип калды. Ошол менен сүйлөшүп калдык. Мен жакшы тааныбай калыптыр да. Жакшы тааныбай, анан атың ким деп кыргызча аябай жакшы сүйлөйт экенсиң депчи. Анан Толикмин десем. Я. Толикмин десем. Я, Толиксиңби? Баягы Толиксиңби? Мен кече эле Америкадан келдим, сени ошол жактан көрөбүз деп. Кепкеги болгом да, капкара кепкачы. Анан ошодон жакшы тааныбай, анан кана көтөрчү кепкамды көтөрүп, молодец деп туруп басып таштаган го. Ушундай күндөр болот ошондой. Азамат, сен кыргызча сонун сүйлөйт экенсиң деп айтышабы көп? Аябай көп айтышат. Кандай каалоо тилектерин билдиришет? Бактылуу бол, өмүрлүү бол, келечегиң кең болсун, эч качан, кандай айтсам, эч качан токтобо. Мындай өнүк, окуу дегендей, ушундай каалоо тилектерди айтат да. Анан кыргызча билбеген кыргыздар да көп да арабызда. Анан ага оюңуз кандай? Оюм негизи башында жаман болчу да. Неге өзү кыргыз болуп, кантип өзүнүн тилин билбейт депчи. Мен өзү аябай, кандай айтсам, өзүмдүн жөнүндө мен негизи кыргыз үчүн мен күйөөм да, жүрөгүм тим эле лакылдайт да. Кайсы жерде, мисалы үчүн мындай да, Кыргызстанда төрөлдүм да. Кыргызстанды менин жерим, мен төрөлгөн жерим, мен жашай турган жерим, мен ошол жакта өлө турган жерим да, Кыргызстан. Эгер сен Кыргызстанда төрөлсөң, сен Кыргызстандын менталитетин, Кыргызстандын кыргызча тилин билишиң керексиң да, сүйлөшүң керексиң. Сен ошодо мындай толук киришиң керексиң да. Айырмасы жок, оруссуңбу, кыргызсыңбы депчи. Анан бирок илгери Советский Союзда, СССР маалында көбүнчө орусча үйрөтүшкөн го. Апаларды, аталарды, азыркы апа аталардычы. Анан ойлонуп көрсөң, негизи ал күнөө балдарда эмес да. Ошо азыр сүйлөй албай аткан балдарда эмес да. Ал күнөөлөрү ошо СССР маалында орусча болуп, ошонун айлана чөйрөсүнөн зависеть эткен да, баарычы. Негизи көз карашым үйрөнсө деле болот деп ишенем. Эми аракет кылса, үйрөнсө жакшы да, бул өзү үчүн, өзүнүн кийин балдарынын үчүн дегендей. Өзүнүн кыргыз экенин, каяктан келгенин билиш керек деп эсептейм. Ошондой оюм. Азамат, сиздин сөзүңүздү угуп отуруп, бир канча кыргыздар, мындай аябай мотивациялуу болуш керек. Рахмат ушул сөзүңүзгө. Мен ошого ишенем. Анан кыргыздар, кыргызча, кыргыз деп калбадыкпы? Анан кыргыздардын кайсы салты жагат? Кыргыздардын негизи айт күнү жагат, Нооруз күнү жагат, Тушо той деген жагат эле. Аябай чуркадык. Аябай көп чуркадым мен, өзгөчө. Эң жүрөккө жага турган көкбөрү жакпайт негизи, аттары сабайт экен. Мен өзү мага эң жакшы өлө жага турган жүрөккө жакын мал бул ат да. Анан атты сабаган көргөндө ыйлагым келет да. Негизи эле малды союп атканда же сабап атканда мен ыйлагым келет да. Ошон үчүн көкбөрүгө көп кызыга бербейм. Бирок менем. Анан TikTok баракчасын азыр өнүктүрүп баштадыңыз, ар кандай контенттерди жаратып. Анан багытыңыз кандай, эмнелерди тартасыз? Анан ошол видеолоруңуздарды көрүп атып, ойсаганыңызды көрүп калдым да. Ошону айтып берсеңиз. Кыз келиндер, силерге арналат. Эгер сай албай аткан болсоңор, саганы билбесеңер, мага келгиле, мен үйрөтөм. Өзүм көбүнчө жашоодо болуп аткан нерсемди айтам. Кээде күлкүмүштүү болуп калат, бирок ага ойлонуп, оюңдан чыгарып, күлкүмүштүү кылып, анан чыгарасың да TikTok'очу. Жатып эле, негизи уй саап баштадым да. Апам кол оруп, жумуштуу болуп, бияка барып, ыр-ырдап, тартылып, ушинтип жүрүп, анан мени саап кой, сени саап кой, сени саап кой деп ушинтип калган, уй саап атып, анан ойлонуп кеткем да. Видеого тартып көрсөм кандай болот экен, эмне болот экен деп, анан ушинтип ойлонуп, үйгө кирип жатып, түнү ойлонуп, кандай кылып тартсам, эмне кылып тартсам, жөн эле тартып койсом деле боло бербейт да депчи. Мурунку эле өзүм күлкүмдү кошуп,
Анан кыз азыр шаарда карасаң көбүнчө кыз келиндер уй дегенди мындай саганды билишпейт да. Мал дегенде катышат. Анан ошолорго арнап тарткам да. Бирок кадимкидей эле ой саап жүрөсүз, Канча ой сайсыз? 2 уйубуз бар. Ошо экөөнү тең сайбыз. Тоого, жайлоого чыгып калдыңызбы? Мен өз тоодо өскөн баламын да. Мал менен жүргөн баламын да. Анан көбүнчө мага жага турган чөйрө бул тоо, сарай, мал дегендер жагат да. Сиздин ошол TikTok баракчаңызда бир кыз менен тааныштым. Анан таанышсам орусча сүйлөп уят кылбадыбы деп калсыз. Анан эгерде үйлөнсөңүз кайсы улуттун кызына үйлөнөсүз? Кыргыз кыз алам деп тиленип атам. Буюрса алабыз. Эмне үчүн кыргыз? Кыргыздар жагат да, кыргыз кыз жагат. Кыргыздын кыздары жагат. Билбейм. Кыргызстанда өсүп калганым үчүн го деп ойлойм да. Мисалы үчүн Россияда өссөм, орус кыз алам деп жүрмөкмүн го дейм да. Жок, бага кыргыз кыз жагат. Кыргыз кыздар жагат да. Сиз толук 20га чыгып калыптырсыз. Анан качан үйлөнөйүн деп атасыз? Буну кандай айтсам, айта албайм. Эмки жылы, быйыл деп айта албайм да. Бул мен ойлойм, Кудайдын буйруганы депчи. Качан Кудай буйруса, ошондо жакшы бир кыз чыгат депчи. Ошо жакшы кыз чыкса анан. Мисалы, мындай оюңузда болот го, мынча жашымда үйлөнөм, мынча жашымда күйөөгө тием деген сыяктуу. Ошондой бар болуш керек сизде. Бар болчу. Бирок Канча жашында дечи элеңиз? мен негизи 19 жашында үйлөнөйүн дегенмин да. Уже Эрте. өтүп кетти. 19 жашында үйлөнөйүн деп, анан 19га келгенден кийин ойлонуп, мындай кандай айтсам, ойлонуп, жакшылап ойлонуп калдым да. Көрсө, мындай боло бербейт экен да, баары сен ойдогундай боло бербейт. Анан негизи үйлөнгөнгө шашпаш керек деп ойлойм да. Анткени канчалык шашсаң, ошончолук кыйыныраак болот деп, жаш кезиңде особенно. Азыр мен жашмын. Азыр мисалы үчүн аял алып алсам, мен азыр жүгүрүп турам да, мындай токтоло элекмин да. Анан бирдекеси жакпай калса, уруша кетип, ошодон уруштан тажап туруп, койчу деп кетип калыш мүмкүнмүн да. Таштапчы. Ошон үчүн кийин барып токтолгондон кийин анан барып Үйлөнөм деп атасыз. Азыркы учурда сүйүшкөн кызыңыз жок. жок. Мисалы, кыздардын кандай сапаттары жагат? Кандай сапаттарды жакшы көрөсүз? Жоош. Өзүм негизи аябай жоош эмесмин. Сиз деген Дүкүндөп жүргөн орусча балам. айтканда шустрый. Аябай шустрыймын. Жоош кыздар жагат. Кандай айтсам, фигурасы болуш керек. Негизи эркек, любой эркек бала кыздын фигурасын карайт да. Анан любой кыз кишинин, эркек баланын финансовый жагын, анан обеспечиваниянын карайт да. Анан так что поровну деп ойлойм да. Фигурасы болуш керек, сөзсүз. Өтө эмес. Чачы узун кыска болуш керек. Чачы узун. Чачы узун, мага узун чачтар жагат. Анан таза, мындай кыргыз болуш керек. Кыргызга күйгөн адам болуш керек. Кыргызга күйгөн адам болуш керек. Мен канчалык күйсөм, ал ошончолук күйүш керек деп ойлоном. Анан кандай айтсам, мен мисалы үчүн экөөбүз бирдекени баштасак, мен могу жерди эле карайм да. Мисалы үчүн биякты эле да. Азыр мындай кылсам мындай болуп кетет депчи. Бирок келечегимди карабайм да. Тиги алыс 3 кадам, 4 кадамны алыс жагын карабайм да. Мага негизи ошол жакты карабай турган адам керек экен да. Ошол адамды табышым керек экен да менчи. Аябай ошондой керек экен мага. Өзүңүздө болбогон нерсени ошол жубайыңыздан тапкыңыз келет да. Азаматсыз. Анан сиз айттыңыз го, менден да кыргызга жакшы күйгөн адам болуш керек депчи. Анан мындай ой келип кетти да, балдарыңызды кыргызча тарбиялайсызбы деген. Албетте, сөзсүз кыргызча тарбиялайм. Россияда төрөлсө, же Америкада төрөлсө, американча, россияча тарбиялайм да. Эгер Кыргызстанда төрөлдү, Кыргызстан үчүн күй, жериң үчүн күй, надо будет өл дегендей. Мен ошондой тарбиялайм буюрса. Жашоо турмушубузда макалдарды колдонуп келебиз да. Сизге кыргыздардын кайсы макалы жагат?
Аны кандай макалдарды билесиз? Биринчи очередь орус менен дос болсоң айбалтан көтөрө жүр дегенди билем да. Ошону сиз кандай түшүнөсүз? Мага аябай көп айтышат ошонучу. ТикТоктон дагы көчөдөн деле тамашалашып, аябай көп тамашалашат. Буну башында аябай жаман кабыл алып аткам дейм. Кантип эле мен эмне кылып жүрмөй элем депчи. Мен андай адам эмесмин. Барып анан көнүп анан мен да тамашага салып калдым да элдердичи. Негизи ушул эмени макалды кандай түшүнөсүз? Орус дос болсоң айбалтан көтөрө жүр деген мындай. Барына даяр бол деген. Орус оюндан соң кылат дегендейчи. Чын айтканда мен оюма бирдеке келсе ошону аткарганга аракет кылам да. Мен так ойлоно турган адам эмесмин. Бир ойлонуп коюп анан тияка кетип калам да. Ошондойм да. Демек бул макалдар жарашат турбайбы өзүңүзгө? Ооба, аябай жарашат. Азыркы учурда TikTokто, Instagramда канча катталуучуңуз бар? Instagramда 1897, TikTokто болсо 27500, жок 600 подписчигим бар, катталуучум бар. Сиздин мындай күйөрмандарыңыз пайда болуптурбу? Сездиңизби ошону? Ооба, аябай сездим. Мындай кыздар жазбай элеби сизге тааныша албай? Жазып атат, көп жазып атат. Эмне деп жазып атышат? Сен мага аябай жактың, сендей орустар, көзү көктөр мага жагат деп элечи. Эми кандай айтсам, айтканы туура, эгер жакса, бирөө жакса айтыш керек анычы, жашырбайчы. Жашырып жүрө берсең болбойт да, өзүң кыйналасың да. Бирок ошо жазган кыздардын арасынан жакшы бир эле кызды таптым да. Ал менен сүйлөшүп, анда дагы ата энелери болбой каршы эки жолу каршы чыгып атат да. Сиз үйлөнгөнгө чейин бардыңызбы? Же үйлөнгөнгө чейин бардыңызбы? Үйлөнөйүн деген ой бар болчу. Аябай чоң пландар болуп аткан да. Анан атасы, апасы мусулман болгондуктан келишпестик болуп. Чоң рахмат. Келиңиз эми Толик, дагы пландарыңыз, максаттарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. Келечекте эми чоң план бар. Биринчи очередь, актер болуу. Экинчи үй бүлөмө, өзүм ата энеме, кандай айтсам, үйүбүз жок да, квартирада жашашат да. Эмки жылы буюрса үй алганга аракет жасайм. Эми эң главный, эң чоң планым бул Кыргызстандын тарыхында калгым келет. Сөзсүз Кыргызстандын тарыхында калгым келет да. Негедир анткени мен кандай айтсам, жашоо бир эле келет да. Ошол жашоодо кийин өлгөндөн кийин дагы мен атым чыгып турса, аябай сонун деп эсептейм да. Мисалы үчүн актерский жагынан тарыхта аябай калгым келет. Анткени актер катары. Кийин мындай мен жок болуп калганда уже канча жыл, 100 жылдан кийинби, же дагы канча жылдан кийин ошо кичинекей балдарга, кичинекей кыздарга же кедей болуп жүргөн балдарга мындай үлгү болуш үчүн мен өзүм улутум орус болгондуктан Кыргызстандын тарыхында калгым келген себеби мага окшогон балдарга, мага окшогон кыздарга кыргыз болобу, орус болобу, татар болобу, айырмасы жок, англичан болобу, колунан келет дегенде билдиргим келет да. Любой адамдын, ар бир аял киши, кыз киши, эркек бала, любой адамдын колунан келет. Эгер ал чындап кааласа. Мен буюрса ошого баратам, тарыхта калайын деген оюм бар. Максатыңызга жетиңиз. Чоң рахмат бүгүнкү маегиңиз үчүн. Сизди уккан теле көрүүчүлөр да аябай мотивация алды деген ишеничтебиз. Ишиңизге ийгилик, убактыңызды бөлүп, биз менен маектешкениңизге чоң рахмат. Рахмат силерге да чакырганыңыздар үчүн. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушинтип биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүнөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.